Бардыгын билген гана акылдуу болбостон, билгенин иш жүзүндө көрсөтө алган акылдуу болот деп Аристотель айткан. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Менин атым Кожоева Тумар Токунаевна. Мен Ыскөл областындагы Түп районундагы Тасма айылында туулгам. Балалыгым жаратылыштын кооздугунда, элеттик турмушта өттү. Балалыгымдан эле фильмге суусап, китептер менен дос болуп өстүм. Окуу мен үчүн эң чоң шыктануу болду. Ошондуктан дайыма мугалим болууну максат койдум. Мен жогорку педагогикалык билимге ээ болдум. Учурда 3 дипломдун ээсимин. Алардын ар бири менин кесиптик жолумдагы жаңы тепкичти билдирет деп айтсам болот. Кесибим математика мугалими. Билимдин үзгүлтүктүүлүгүн жогорулатып, ар кандай курстарда, семинарлардан өтүп келем. Сабакта заманбап ыкмалар менен окутууга, окуучунун логикалык ой жүрүшүн өнүктүрүүгө, сүйлөтүү, ойлонтуу, эсептетүү аркылуу сабакта кызыктыруу, ар бир окуучуларга өзүнчө мамиле жасоо жана шыктандыруу, жаңы технологияларды колдонуу менен сабактарды өтөмүн. Сабакка кирерде дайыма бир сөз оюма келет. Түшүнүктүү жана кызыктуу болуш керек. Балдарды сабакка болгон кызыгуусун арттыруу мугалимдин көп эмгекти талап кылат. Окуучулардын ар бири менен индивидуалдуу иш алып барып, маселени кое билиш керек. Окуучу дайыма изденүүнүн жолунда болуп, улуу педагог Шаталов айткан жетишкендин абалында болуш керек. Окуучу ар дайым бийиктикте жана алдыда болушу зарыл. Тарбия жана билим бул куштун эки канаты сымал. Тарбиясыз билим, билимсиз тарбия алууга мүмкүн эмес. Ушул эки касиеттин негизинде чыныгы инсанды калыптандырууга болот. Мына ушул чыныгы инсанды калыптандыруу үчүн мугалим болгон күчүн жумшап күрөшүшү зарыл. Биз мугалимдер эгерде жаш жүрөктөрдү жалындаткыбыз келсе, өзүбүз акылга, чыгармачылыкка, изденүүчүлүккө сарылышыбыз абзел. Мен аз билем, бирок көп билүүгө далалат кылам деп улуу жол башчыбыз Ленин айткандай, күнүгө билимдин өркүндөтүүнүн жолундамын. Класска киргенде жан дүйнө менен берилип, окуучулар менен байланыш түзгөнгө аракеттенем. Менин башкы даярдыгым өзүмдү көрө билип, жүрөгүм менен сүйлөшүү. Азыркы учурда мен 7А класстын класс жетекчисимин. Бул класс менин экинчи үй бүлөм. Алар менен чогуу күлүп, чогуу окуп, чогуу өсүп жатабыз. Ар биринин жүрөгүндө жакшылыкты койготкум келет. Алар менин сыймыгым болуп саналат.